ОРТдан 2020-жылы 229 балл менен биринчи орунду алганмын. Ошол жалпы ошо Кыргызстан боюнча биринчи орун болгон. Бүгүн ошол семинар болот. Роза буга чейин эле айтып аткан, ошол Мырзакедеги ошол ойгонуу проектинде жүргөн окуучуларга жалпы эле ОРТ боюнча семинар өтүп бересиң деп, анан бирок бүгүн ушул саатта экенин мен билбей, мындай бир аз даярдана албай калдым. Азыр семинардын форматын кандай кылайлы? Биринчи мен сүйлөп бир аз анан суроо жооп кылайлыбы же дароо эле суроо жооп кылып баштай берелиби, кандай кылайлы? Биринчи ошол сиз өзүңүз ошол маалымат берсеңиз, анан биз акырында суроолорду беребиз. Кыскача эле сүйлөп кетейин анда, Мен ОРТга даярданганда ошол 11-классымда эле даярданып баштагам. Себеби ага чейин мен мындай чет өлкөгө тапшырам же башка жака тапшырам деген ой болгон эмес да. Менде болгон ошо Кыргызстанда эле тапшырам деген эле ой болгон үчүн ошо ОРТ тапшырам деп мындай максат кылгам, бирок даярданбай жүргөм. Анан ошол 11-классымда даярданууну чечип, Ошто курста окугам. Рекорд деген курска барып окугам. Андан сырткары өз алдымча дагы даярданганмын да. Анан ошол биз карантин болуп кетти. Карантин болуп курска дагы бара албай калдым. Ошол убакта үйдө отуруп калганда мен карантинде аябай окууга берилип, окуп, даярданып, анан ошол балга жеткем да. Анан айта кетчү нерсе, буга чейинки ошол ОРТ боюнча биринчи орун алгандардын бардыгы Бишкектеги 61 гимназиядан чыккан. Анан 2019-жылкы биринчи орун болсо Түрк лицейинен чыккан бала болгон. Анан ошол орто мектептен биринчи жолу мен биринчи орун болдум да. Бул эмнени билдирет? Бул дүйнөдө мүмкүн эмес деген нерсе жок дегенди билдирет. Себеби мына көпчүлүк айрыкча ошол айылда орто мектепте окуп жүргөн адамдар мындай өздөрүнө чек коюп алат экен да. Мен ушул айылда окуп атам, менин мүмкүнчүлүктөрүм аз, эмнеге ушун мындай мен жакшы ийгиликке жетиш үчүн мага тоскоолдуктар бар, менде мүмкүнчүлүктөр жок деген ойлорду мен жеңе алдым деп ойлойм да. Себеби мен деле ошол айылда окудум, орто мектепте окудум. Ала тоого мисалы мен англис тилин жакшы билбей келгем да. Себеби бизде англис тили жакшы окутулган эмес. Анан айылда болгон үчүн менде курска барганга мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Бирок ошол учурда деле ал менин күнөөм деп эсептейм. Себеби мындай YouTube'да азыр интернетте маалыматтар, ресурстар аябай көп. Мына бир нерсе үйрөнгөнчү, мисалы тил үйрөнгөнгө, башка нерсе үйрөнөм десең деле азыр ошол маалыматты, ресурстарды таба алам да. Ошол үчүн мындай адам өзүнө өзү чек койбош керек да. Кудай деле мындай эмеси бар да. Эгерде сен бир нерсени жасай алам десең, жасай аласың, жасай албайм десең, жасай албайсың деп коет да. Ал сен өзүңөн көз каранды да. Сен ошол өзүң жасай алам деп ишенип, өзүңө ишенип, жакшы ниет менен максат коюп, ошол максатка жеткенге аракет кылсаң, сөзсүз жетесиң да. Ал эми өзүң чектеп, мен жасай албайм, мен колумдан келбейт дей турган болсоң, Кудай деле болду, сенин колуңдан келбейт, өзүң айтып атасың, колуңдан келбейт деп сага бербейт. Мен өзүмүн ошол алтын сертификат ала турганыма аябай ишенип даярдангам да. Мен үчүн ошол ийгиликтин формуласы бул ишеним плюс аракет да. Мен өзүмө ишенем жана ошол ишеним менен биргеликте мындай ишенип эле отура берсем, ийгилик өзү келип калбайт, албетте аракет кылыш керек. Ошол ОРТнын негизи баарыңар эле билсеңер керек. Кыргыз тили жана математика же болбосо орус тили жана математикадан тапшырышат. ОРТ өтө деле кыйын тест эмес негизи. Бирок мындай жашоодогу тагдырды чечпейт, бирок ошол бизге мындай жакшы эшиктерди ачып берет, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет да. Мисалы мен үчүн деле жакшы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Мен азыр Ала Тоо университетинде мисалы контракт $2500, мен акысыз окуйм. Андан сырткары стипендия алам бул жакта. Ошон үчүн эгерде силер дагы ошол ОРТ тапшырам деп даярданып жаткандар болсо, өзүңөргө жакшы ишеним менен даярдана берсе, жакшы балга жетесиңер деп ойлойм да. Анан максат коюу деген нерсе, максат коюуну азыр баары эле айтып келет. Жашоодо мындай бардык нерсени ошол максат катары коюп, анан аракет кылыш керек деп мындай. Бул жерде мына кыял анан максат деген нерсе бар, мисалы кыял деген бул жөн эле кыялдануу да. Сен мисалы мен Америкада окусам дегениң бул жөн эле кыял болот да. Ал эми
максат ошол кыялды максатка айланыштыруу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Максатты кыялга конкреттүү нерсени беришибиз керек да. Мисалы, кайсы жылы Америкада окуйсуң, кайсы жылы кайсы университетке барып окуйсуң, кандай профессияга окуйсуң, мына ошонун баарын так билишиң керек да өзүң. Мисалы, анан ошол максатка жетүүдөгү нерсе мына жазыш керек. Ошол максатты ар дайым жазып жүрүш керек. Максатты жазганың дагы сени максатка жакындатат. Анан элестетүү керек. Визуализация деп коет го. Мисалы, мен ошо өзүмдүн мисалыма келтирип кетейин. Мен алтын сертификат алам деп максат койгом. Анан ошону дагы мындай так кылып койгом да, мен 230 балл менен алтын сертификат аламын деп мен максат койгом. Ал эми менин баллым канча болду? 229. Ортосундагы айырма 1 эле балл да. Демек эмне? Ошол жазгандагы иштейт экен да. Анан мен мындай элестетчүмүн. Жанагы бизден мурунку алтын сертификат алгандардын интернеттен, ошол YouTube'дан видеолорун көрөт болчумун. Ошол резиденцияга баргандарын, ошол президенттин астында ошол сертификат алып аткан убактарын баарын көрүп, мен ошолордун ордуна өзүм элестетчүмүн да. Мен дагы ушинтип алсам деп алып атканымы көз алдыма келтирчүмүн. Жана алтын сертификаттын сүрөтүн карап туруп, ушул жерде өзүмдүн фамилиямды элестетип, мына ошондой кылчумун да. Бул негизи эле оятуу деле эмес, мындай бардык эле максаттарыбызда ушул нерсе иштейт да. Анан эгерде мисалы ар бир адам максат койгондо дагы ошол өзүңөр каалаган нерсеге койгула да. Мисалы, может силер тапшыргыңар келбеген нерсени ата энеңер тапшыргыла деп заставить этип кыйнап атышы мүмкүн, же башка нерсе болушу мүмкүн. Ал учурда силер мындай өзүңөрдүн каалаганыңарды гана кылганга аракет кылышыңар керек да. Жана кесип тандоодо деле ошондой го. Адамды эмне бактылуу кылат? Бул ошол өзүнүн кесибинен ырахат алса, адам бактылуу болот да. Жана өзүнүн кесибин ырахат алуу менен, берилүү менен жасаганда адам бактылуу болот. Боло турган болсо, адам өзү бактылуу дагы боло албайт. Ошосунда мындай ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн да. Анан карьерасында деле ошол кесибин ийгиликтүү боло албайт. Ошол анан кесип тандоодо дагы ар дайым адам ошол кесип атканда эмнелерге көңүл буруш керек? Өзүнүн шыгына көңүл буруш керек. Мындай эмнеге жөнү бар? Өзү кандай нерселерди жакшы көрүп кетет? Мисалы, кээ бир адамдар математикага шыгы бар, тикмечилик, мисалы башка ар түрдүү ар бир адамга мындай Кудай шык берет да, шык жөндөр берет. Ошол шыкты адам өзүндө аныктап мындай билиш керек да. Өзүн адам анализдей билиш керек. Мен эмнеге шыктуумун деп адам өзүн тааный билиш керек. Мага эмне жагат? Мен эмнеге шыктуумун деп. Ошого жараша анан кесип тандоо керек. Жана ошондой эле дагы бир критерий кесип тандоодо мындай азыркы учурда мындай кайсыл кесиптерге болгон талап жакшы. Эми өтө популярдуу кесип деп айтпайм, бирок ошол силер тандаган кесибиңер менен келечекте жумуштап кете ала тургандай болушуңар керек да. Мисалы, жоголуп кетип аткан жумуштарды тандап ала турган болсоңор, келечегиңерге доо кетип калат да. Силер келечекте жумуш таппай калышыңар мүмкүн. Ошондой нерселер бар. Негизинен ошол кыскача. Суроолоруңарды берсеңер, колдон келишинче жакшылап жооп бергенге аракет кылам. Менде суроо бар да. Ушунча балл алыпсыз дагы золотой сертификат менен. Эмнеге Ала-Тоо? Ала-Тоодон башка да университеттер барбы? Например, АУЦА ошолор. Мен УЦА жөнүндө менин маалыматым болгон эмес. Окуучу мезгилимде АУЦАга эмнеге тапшырбадым деген, АУЦАга тапшыргам. Мен биринчи золотой сертификат алганда АУЦАга тапшыргам. Кайра АУЦАдан документимди алып, Ала-Тоого тапшыргам. АУЦАга тапшырганда мага АУЦАнын чөйрөсү жаккан эмес. Ошол үчүн Ала-Тоого келгем. Негизи салыштырып көргөндө эки жакта тең эле, мына билим бирдей эле да мен үчүн компьютер сайенс боюнча. Ошол үчүн жанагы мисалы, эгерде АУЦА Ала-Тоодон күчтүү болгон күндө деле мен ал жактын чөйрөсүнө көнө албай турган болсом, жакшы окуп кете алмак эмесмин. Ошол үчүн Ала-Тоого келгем. Дагы суроолор? Эжеке, сиз кайсы эмеге көбүрөөк даярдангансыз? Русскийби же алгебра экөөнү?
кайсы көбүрөөк балл берет, ошону айтып кетсе жакшы болот эле. Негизи ортодо мен кыргызча тапшырганмын. Ошо кыргыз тилине жалпы 178 балл берилет. Ал эми математикага 67 балл берилет. Математикага азыраак берилет. Мен кыргыз тилге даярдангам, себеби математикадан ортодо өтө деле күчтүү андай татаал суроолор келбейт да. Базовый эле мектептеги 5-тен 9га чейинки эле материалды мындай логикалык жактан сен кандай практикада колдоно аласың, ошол эле суроолор келет. Өтө кыйын эмес. Ошол үчүн мен только ошо кыргыз тилге көңүл бургам, кыргыз тилдин грамматикасына көңүл бургам, анан аналогияга көбүрөөк көңүл бургам. Бирок мындай эгерде алтын сертификат алам деген максатың болсо, ошол математика менен кыргыз тилди экөөнү тең жакшы тапшырышың керек да. Анан эгерде математикаң жакшы болбой туруп, кыргыз тил же мисалы орусча тапшыргандар ушу русскийиң жакшы болсо, конечно, жакшы балл аласың, бирок алтын сертификатка жетпей калышы мүмкүн. Менде дагы бир суроо бар да. Ушул азыр, то есть ошол программирование жакты тандапсыз да, направленияны-чи. Ошону канча жашыңызда билгенсиз, анан кайсыл жактан маалымат алгансыз? Ошол курстарга барып окугансызбы же кандай болгон, ошону айтып берсеңиз. Программирование боюнча мен 7-8 класстарымда окуп жүргөм. Программирование деген ушундай сфера бар, ушундай тармак бар, программист деген мындай кесип бар деп уккам, бирок ал жөнүндө мындай толук түшүнүгүм болгон эмес. Мен толук түшүнүктү 11 классымда алдым. Мага ошол биздин айылдан болгон бир байке бар болчу. Турцияда окуйт өзү. Ошол айткан, ошол программирование деген сфера бар, аябай жакшы. Программист болсоң, дүйнөгө жол ачылат, ушинтип Кыргызстанда туруп эле дүйнөдө иштесең болот. Жана сен ошол программист болуп, мындай жакшы үйрөнүп кете аласың. Мен сага ишенем, мен ушул кесипти танда деп сага кеңеш берем деп өзүнүн аябай жакшы кеңешин айткан. Ошондон мен ойлонуп калгам, ушул программированияга тапшырсамбы деп. Анан менде башка дагы ой болгон, экономикага жаатында тапшырсамбы дагы депчи. Анан ошол эки тармакты карап туруп, анан мага ошол программирование жакын тарткан үчүн ошол жака тапшыргам. Негизи бирок мен эч кандай программирование языктарын, ошол языктарды мен жакшы билген эмесмин да мектеп учурунда. Анан университетке келип эле үйрөндүм. Университетте азыр биз Python'ду окудук бир жыл. Анан өз алдымча бир аз фронтенд боюнча үйрөнгөм. Негизинен ошол. Ошол программированияны тандагыңызга эч өкүнбөйсүзбү же кандай? Жок, эч качан өкүнбөйм. Программированияны тандаганыма эч качан өкүнбөйм. Себеби мен өзүмө жагат. Ошол программированияны үйрөнгөндө өзүм мындай кайф алам деп коет го, ошондой өзүмө мындай рахат тартуулайт. Албетте өзүнүн кыйынчылыктары бар, бирок кыйынчылыктарына жараша ошол өзүнүн жемишин берет да, эгер жакшы үйрөнө турган болсоңчу. Суроо берсем болобу? Саламатсызбы? Сиз биринчи пробный тапшырганда канча балл болгон? Жана пробный тапшыра белесиз? Жана акыркы пробный тестиңиздин баллы канча болгон? Биринчи тапшырган пробный тестим 147 балл болгон. Мен 10 классында тапшыргам. Анда ошо рекорд деген курстун пробныйын тапшыргам. Акыркы тапшырган баллым 214 болгон. Нованыкы болчу ал. Нованыкын онлайн тапшыргам. Ошол 214 балл болгон. Негизи пробный тесттерди көп тапшырып турчумун, себеби ошол мен январдан баштап аябай катуу даярданып баштаганда, мындай жума сайын мен канча ылык деңгээлде өскөнүмү мындай билип туруш үчүн ошол пробный тесттерди тапшыруу керек болчу да. Чтобы ошол анализ кылып салыштырыш үчүнчү. Мисалы, мурунку жумада 169 болгон болсо, кийинки жумада 175ке чыкты. Демек, мен өсүпмүн, демек үйрөнүпмүн бир нерсе деп мындай өзүмө анализ жүргүзүп туруш үчүн ошол көп пробный тесттерди тапшыргам. Негизи рекордтук, анан секонддун тесттерин тапшырчумун. Анан сомонукун дагы бир жолу тапшырып көргөм. Негизи ОРТны сомо түзөт, билесиңер. Ошол үчүн сомонун тестин тапшырган жакшы. Себеби мындай логикасы окшош болот да, анан башка курстардан, мисалы, секом или рекордтун карап көрсөңөр, айырмасы болуп калышы мүмкүн.
Менде да суроо бар, берсем болобу? Мгм. Мен уккамда сиз менен кошулуп, сиз алгебрадан немеге барган депчи, олимпиадалар ошол үчүнбү? Мен Апаңыз математик деп уккам да. Менин апам математик эмес, менин апам кыргыз тилчи. Математикадан мен 6 классымда олимпиадага республиканскийге келгем. Ал математика АКМО деп силер деле уксаңар керек, түрктөр өткөрөт болчу. Ошонун негизинде түрк лицейине дагы кабыл алган. Ал олимпиадада жалаң эле логикалык суроолор болгон, анан мен мындай айтканда математикадан мен олимпист болуп, мындай аябай мени бир мугалим даярдап ошондой күчтүү окуучу эмесмин да менчи, мындай чынын эле айтайын. Мен ошол мектепте мени эч ким даярдабай эле олимпиадага барып калгам 6 классымда, ошентип эле республикага чыгып калгам. Анан атак олимпиадага математикадан даярданган эмесмин. Чоң 10-11 класска барганда мен химиядан баргам олимпиадага. Химиядан дагы республиканскийге келгем. Анан уккамда сиздин апаңыз да сиз менен кошулуп ОР тапшырган деп, ошол үчүнбү? Анан 227 балл алган деп уккам эле. Менин апам ОРТ тапшырып көргөн эмес негизи. Кайсыл жактан уктуңуз? Аябай таң калыштуу. Биз английский курска барганда ошол жактан агайыбыз айткан болчу эле ошол. Жок, апам ОРТ тапшырып көргөн эмес. Өзү кыргыз тилчи болуп иштейт мектепте. ОРТ боюнча мектептеги ошол 11 класстын окуучуларына бир аз сабак берет, бирок негизи өзү ОРТны өмүрүндө көргөн эмес, чынын эле айтайын. Апам өмүрүндө ОРТнын суроолорун көргөн эмес, ОРТга кирип көргөн эмес. Суроолоруңуздар бере бериңиздер. Менде дагы бир суроо. Ушул университетти аяктагандан кийин кандай пландар бар? Пландар, максаттар негизи тынчтыкты сүйөт деген нерсе бар. Бирок мындай жакындатып эле айтып кетейин, негизи чет өлкөдө окуйм деген план бар. Чет өлкөдө окуп, ошол IT тармагында өзүмө мындай жакшы профессионал ылдык деңгээлге чыккым келет. Анан ошол дүйнөлүк деңгээлдеги жакшы компанияларда иштеп, опыт топтоп, анан албетте ошол Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө салым кошкон профессионал адис болгум келет. Ошол пландар. Менде суроо. Ортога бир жума калганда сиз эмне менен алек болгонсуз? Жакшы суроо. ОРТга бир жума калганда мен столуман жылбай отурат болчумун. Чынын айтканда ошол табак окуган столумда аябай китептерим толо болот эле, ошол бир жума бою ошол жерде отургам да кечкече, бирок мындай бир күн калганда гана бир аз эс алгам. Анан башка күндөрү ошо аябай катуу окугам, анда мындай кылгам да, просто өзүм анализдегем. Тест иштеп, жана практика үчүн атайын тест жинактар болот го ОРТ боюнча. Ошолорду карап туруп эле иштеп, мындай өзүм анализ кылгам да. Мисалы, жана тест иштеп атканда сага көрүнөт да өзүң кайсы нерсени билбей турганыңчы. Сен мисалы теория боюнча китеп окуй бересиң, өзүң эмнени билип, эмнени мындай түшүнө албай атканыңы өзүң билбейсиң да, анан качан ошол суроо иштегениң келгенде көрүнөт да, сен мисалы кыргыз тилинин грамматикасына мисалы тыныс белгилерди билбегениң ошол тест иштеп атканда көрүнөт да, тестке мындай суроого жооп бере албай ойлонуп каласың да, аябайчы, суроонун жообун таппай каласың. Ошондо мен значит ушул нерсени мен билбейт экенмин, мен ушуну окушум керек экен деп мындай ойлоносуң да. Ошентип өзүм анализ жүргүзөт элем, анализ жүргүзүп туруп белгилеп, кайсы нерселерди окушум керек деп ошолорду белгилеп алып, анан бир жумага план коюп туруп окугам да, мисалы. Мына 2 күндө ушул экөөнү окуйм. Математикадан бул теманы окуйм, кыргыз тилинен буну окуйм, будан буну окуйм деп карап, жанагындай аз калганда кайталаш керек дейт, бирок мен мындай баардыгын кайталап убактымды кетирбейин деп, ошо анализ жүргүзүп туруп эле кайсы жерден аксаганымды эле карап туруп, кайсы нерсени мындай жакшы билбегенимди эле карап, ошону окугам. Анан мен предметтик тесттерге көп даярданган эмесмин, ошол үчүн бир жума калганда математикадан бир аз даярданып коеюн деп, ошого бир аз даярдангам. Анан бир күн калганда болсо эс алгам, анан мындай өзүңдө сомнение болгон нерселер болот го, по-любому делечи, мындай окуган учурда деле мисалы бир нерсени ушуну унутуп калбай бекенмин деген сомнение болгон нерселерими бир аз кайталагам. Анан
атак өтө катуу даярданып окуп өзүмдү кыйнаган эмесмин. Бир күн калганда эс алып, жакшы уктап баргам МРТга. Дагы суроо бар да менде. Ошол ушунча катуу даярдандым дейсиз, анан канча сааттан отурат элеңиз жана мындай выгорание деп коет. Ошондойлор болобу беле? Мен отурганда бир күндө 5-6 сааттан отурат болчумун. Особенно эртең менен даярданат болчумун. Жанагы ар бир адамдын өзүнүн даярдана турган сааты болот го. Ошол менин ошол окуй турган саатым эртең менен саат 4-тө туруп алып окуйт элем. Саат 4-төн баштап так бир күн чыкканга чейин окуп туруп, анан саат 7-лерге чейин окуп, андан кийин эшикке чыгып бир аз таза абага басат элем, медитация кылат элем, зикир кылат элем, эртең мененки дуаларды кылат элем. Андан кийин так завтрак кылып, бир аз үй жумуштарына жардам берип, анан кайра дагы ошол 2-3 саат даярданам. Анан түштөн кийин даярдамайм, себеби түштөн кийин мага мындай билбейм, эмнегедир даярданган анча пайдалуу эместей сезилет болчу да, ошол үчүн түштөн кийин көп деле окубайт элем. Бир аз тест иштеп практика кылып койт элем. Атак ошол январдан баштап катуу эле даярдангам 5-6 сааттан минимум. Айрым күндөрү көп отурчумун, анан кээ бир күндөрү 2-3 саат болгон учурлар деле болуп калчу. Анан мен деле ошол алтын сертификат алам деп максат койгом, бирок башында катуу даярдана албай, мындай өзүм бир дисциплинага келе албай жүргөм да. Анан мен ошол рекордто VIP группага келип калганмын. Случайно келип калгам, анда мындай өзүм деле билген эмесмин да. VIP группа эмне экенин деле билген эмесмин. Көрсөтмө 67 балл берилет. Ал эми предметтик тесттерди тапшыра турган болсоңор, ар бир предметтик тестке мисалы өзүңөргө жараша тандайсыңар да, кесибиңерге жарашачы. Мисалы математика дей турган болсоң, математикада деле максимум 150 балл. Мисалы химия десең деле башка сабактардын баарынан эле ошол предметтик тесттерде максимум 150 балл болот. Кийинки суроо. Мына жогоруда агай айтып кеткендей эле ошол мындай лайфхак деп койсок, ошолорду мындай оңой жолдорун иштетип, ошондой сизде иштеткенсизби негизи ошол тестте? Например, ушу аналогия тексти. Математикадан баштайын эле. Негизи общийде ошол суроону иштеп атканда ОРТда мындай кылып иштешиңер керек силер. Жана катарынан суроону иштеп кетесиңер го, биринчи, экинчи, үчүнчү деп иштеп кетатканда иштей албай калган суроого туура келип калса, ошол суроону таштап өтүп кетишиңер керек да, себеби ага убакыт кетире турган болсоңор, башка суроолоруңарды дагы иштеп жетише албай каласыңар. Суроого белги кой туруп, анан калгандарын иштеп кетишиңер керек. Андан убакытты туура пайдалануу үчүн мындай кылса дагы болот. Жанагы тапкан жоопторуңарды мындай белгилейсиңер го боепчу. Ошого коюп туруп эле точка коюп коесуңар дагы, анан жана ойлонуп турган суроолорду ойлонуп атканча, ошол убакытты пайдаланып, ойлонуп атканча жанагыны бое берсеңер болот да. Анан аналогияны иштегенде мен мындай кылып иштейт элем. Сүйлөм түзүп, жана эки аналогияда 2 сөз болот го. 2 сөздүн ортосуна сүйлөм түзүп, экөөнүн мындай маанисин ошондо экөөнүн ошоштугун ошондон тапсаң болот да, мындай сүйлөм түзүү аркылуучу. Анан эгерде мындай ошентип сүйлөм түзүп туруп, анан варианттарга салыштыра турган болсоңуз, варианттардан 2 вариант туура келип кала турган болсо, анда ошол варианттардагы сөздүн үлгү жуптагы сөзгө жакын экенин салыштырып тапсаңар болот. Анан окуп түшүнүү боюнча, окуп түшүнүүдө текстти окуй туруп эле биринчи суроолорун карап алгыла. Мен ошондой кылат элем, мындай суроолордун баарын окуп чыкпайм, убакыт кетирипчи, мындай кылам. Суроолорду карап туруп, примерно аныктап алам да, мисалы бир текстке 10 суроо берилет го, 10 суроонун мисалы ушунчасы саптарга тиешелүү, анан ушунчасы мазмунга тиешелүү деп ошолорду карап алам, анан белгилеп алып туруп, анан мазмунга тиешелүү же мисалы тыянак чыгаруу боюнча суроолорду карай турган болсом, ал жерде ошол жерде ключевой сөздөрдү карап алам да, мисалы бир адамдын аты же мисалы өсүмдүктүн аты же жаныбардын аты келип кала турган болсо, ошону эстеп калам. Анан текст окуп атканда жанагы
ошол жаныбардын аты деп атпаймынбы, ошол ключевой сөздү жолугуп турганда ошону карап туруп ушул боюнча суроо бар болчу деп ошол суроону карап суроону ошол жерден сразу иштеп коем. Анан ошентип иштеп анан аягында жана текст мазмун боюнча суроолорду иштейм. Анан аягында саптарга тиешелүү суроолорду иштеп койчумун. Анан текстти окуп түшүнүүдө мындай да, жанагы ошол окуп түшүнүү боюнча келген суроолордун бардыгы ошол тексттин ичинен алынат. Силер суроого жоопту ошол тексттин ичинен издешиңер керек болот да. Мындай өз алдыңарча мындай ойлонуп табам деп аракет кылбай эле койгула да. Ал ошол берилген суроолор боюнча маалыматтын бардыгы берилген тексттин ичинде катылган болот. Ошону эске алгыла негизинен. Анан ОРТдагы суроолор мындай аябай логиканы талап кылган суроолор болот да. Мындай жөнөкөй суроолор болот, бирок мындай логично ойлонушуң керек болот да. Мындай жөн эле эрежеге салып эле түзүп койбойт да аны. Бир аз логиканы кошот. Мисалы грамматикада деле ошондой, анан окуп түшүнүүдө деле ар бир тексттин ар бир айтылган нерсеге маани берип окуганга аракет кылышыңар керек да. Себеби мындай ловушка деп коет го, ошондой тузак сыяктуу суроолор болуп калат да. Мындай көргөндө сен оңой деп ойлойсуң, бирок ал анчалык оңой болбойт да. Мындай бир жерин сен байкабай турган кылып суроону түзүп коет, сен байкабай калышың мүмкүн да. Аны баягы тез эле карап кое турган болсоң, же ошон үчүн мындай өтө оңой суроо кездешип кала турган болсо, мен кыйын экенмин, ошон үчүн ушуну оңой болуп атат мага деп ойлонбой мындай кылыш керек да. Ошол жерден карап чыгыш керек. Ушул суроодун бир жеринде тузак бар окшойт, мынчалык оңой суроо келбеш керек эле деп карап, мындай внимательно караш керек да. Негизинен ошол мен деле мындай жөнөкөй эле башка адамдар сыяктуу эле иштеген текстти. Өзүмдүн мындай өзгөчө лайфхактарым деле жок. Анан ошол тестте мындай жакшы настроенияда баруу, психикалык жактан өзүн жакшы даярдап баруу дагы абдан маанилүү. Себеби ошончо көп убакыт даярданып алып деле анан ошол күнү аябай толкунданып, өзүнүн толкундануусун жеңе албай, бир аз мындай мисалы ачууланып же мисалы ошондой башкача эмоцияга калдырып, анан жакшы иштей албай калгандар бар. Ошол үчүн өзүңөрдү жакшы даярдап баргыла тестке, психологиялык жактанчы. Өзүңөрдү жакшы даярдап, мындай өзүңөрдү эркин алып, ошентип баргыла. Эмоцияңарды калдырбай, толкунданбай, өзүңөрдү мындай успокаивать этип, ОРТ бул эмне тагдырды чечпейт. Болгону бизге жакшы эшиктерди ачып берет деп айтып кеттим. Ошондой эле ойдо болгула. Мисалы кээ бирлер ойлойт да, ОРТдан азыр мен аз балл албасам эмне болот экен, кандай болот экен деп мындай мээсине ошондой ойлорду топтоп алат дагы, негативдерди. Анан ошол негатив ойлору иштегенде терс таасирин тийгизип коет да. Андан көрө ошол мээсине баягы негатив ойлор келейин деп атканда эле ошонун ордуна силер жакшы ойду ойлоп кое турган болсоңор, мээңерде жакшы ой болот дагы, негатив ойго мээсте калбай калат. Жакшы ой менен ошентип толкунданбай барыш керек. Анан уктаганда дагы мындай толкунданып түнү менен уктай албай, анан ошентип баргандар бар ОРТга. Толкунданбагыла, мындай бир аз толкундануу ар бир эле адамда болот, бирок өтө эле толкундануу албоо керек да. Мындай менде деле болгон толкундануу. Түндү кичине мындай жатаарда бир аз ойлонуп, эми эртең ОРТ маанилүүбү деп ойлонгом, бирок өтө эле толкунданган эмесмин да. Эми мындай буйруганы болот, жакшы даярдандым буйруса, ошол даярданганымын эле барып өзүмдү сынап келем. Ошол даярданган эле мен даярданган суроолор келет. Анын ОРТнын суроолорун эч жактан асмандан алып койбойт мага. Мындай оңой эле болот деген ой менен, ушундай настрой менен баргам. Түшүнүктүү. Дагы суроолоруңар жок болсо анда Акмарал өзү менен жыйынтыктап сабагына бара берсин, бирөөнүн убактысын албайлы. Анан дагы бере турган суроолоруңар болсо кийин мага жазсаңар же Акмаралдын эмелерин берем, номерин берем. Мен аркылуу деле байланышып, бүтүндөй менен суроолорду айтсаңар болот. Чоң рахмат деп жазышып Караса эч нерсе эмес. Ошондой да ала бересиз. Келип бергениңизге рахмат. Убактыңызды бөлүп бергениңизге. Эч нерсе эмес, силерге дагы чоң рахмат. Мен келгеним дагы аябай маанилүү нерсе. Мисалы, балким мен айткан маалымат силер үчүн пайдалуу болду. Баарыңарга болбосо дагы ар бир адамга өз-өзүнчө керектүү нерселерди алды деп ойлойм. Баарыңарга ийгилик каалайм. Негизи эле мындай жашоодо максатыңарга жеткен, жакшы кесиптин ээси болуп, жакшы адис болгула Кыргызстанга.
пайдасы тийген адистерден болгула. Анан ушул ойгонуу проектине дагы ийгилик каалайм. Ошол проектти иштеп жаткан баардык ага эжекелер, ошо силердин эмгегиңер буюрса жакшы болуп кайтат деп ойлойм. Анткени эч качан ошол эмгек бирөөнүн кылган нерсеси жерде калбайт. Буюрса алардын эмгеги кандай болуп кайтат, ошол окуп аткан адамдар силердин жакшы ийгиликтериңер ушул азыркы ага эжекелериңердин эмгеги болот. Албетте өзүңөрдүкү дагы болот, бирок ушул эжеңердин агаларыңардын дагы эмне салымы чоң. Барыңарга ийгилик каалайм. ОЕРТ тапшыра тургандар ОЕРТни жакшы тапшырып алгыла, негизи эле окуп аткан окууларыңарга ийгилик, жакшы эс алгыла. Чоң рахмат. Чоң рахмат Акмарал. Администрация жактан, биздин ошол Нурболот агай жактан баары өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирди ойгонуу тарабынан. Нурболот агай ошол азыр жолдо болуп калган үчүн кире албады деймисең, өзү Кирдим. Рахмат Акмарал. Акмарал, рахмат чоң. Жолдо болуп эле бир өчүп, бир кирип, окууларыңа ийгилик, буюрса бололу. Чоң рахмат. Рахмат чоң.